Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin was salatu wassalamu ala rasulih Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу мусулмандар, урматтуу калайык калк. Жараткан Алла Таала сиз менен бизге дагы бир жолу насип кылып, ушул шахр Рамазан айына дагы жеткирип отурат. Бул үчүн жараткан Алла Таалага чексиз сана мактоолор болгон болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салават саламдар болсун. Ал эми бүгүнкү күн буйурса шектик, эртеге бектик деп бүгүн Рамазандын биринчи түнүнүн алдында турабыз буйурса. Бүгүн кечки куфта намаздан кийин жалпыбыз баарыбыз отуруп тарави намаздарды окуйбуз. Тарави намазды окуганда быйыл өзүңүздөргө белгилүү болгондой Тажы ылаңынын кесепетинен дүйнө жүзүндө бир эле Кыргызстан эмес, дүйнө жүзүндө болуп аткан нерсенин кесепетинен улам бизде дагы Кыргызстанда быйыл шахр Рамазан айы бир аз сал башкачараак болгону турат. Ал дегени биз жылда бул күндөрү даярданып, куфта намаздан кийин даарат алып алып, куфта намаздарга, мечиттерге даарат алып алып даярданып келип турчу элек тарави окуйбуз деп. Ал эми быйыл дагы тарави окулат, орозо кармалат, бардык нерселер кылынат, бирок бир аз айырмачылыгы бар. Ал дегени быйыл биз таравини ар кимибиз өзүбүз үйүбүздө окуйбуз. Ар бир эркектер мечитке топтолуп, же бир жерлерге топтолуп окуганга болбойт, шартка байланыштуу азыр. Ошол үйдө ар кимибиз тарави намаздарды өз аял бала чага, ата энеге, уул кыздарыбызга имам болуп өтүп, тарави намаздарды окуйбуз. Жана эртеңден баштап бүгүн түнү саалыкка туруп, эртеңки буйурса орозо башталат. Рамазан ай орозо тутуп баштайбыз. Орозодо дагы күндүзү орозо, кечкисин таравида ар кимибиз жана жогоруда айткандай үй-үйдөлөрдө тарави намаздарды окуйбуз. Ал эми ифтарлыкка келе турган болсок, эгерде Рамазан ичинде ифтар кылып бир адамга ифтар кылгандын сообун орозо кармагандын сообуна барабар деп пайгамбар алейхисалам айткан, ал сооптарга да буйурса жетишип каларбыз. Бирок азырынча продукту менен мындайча айтканда ошо өзүбүз эле жеп иче турган тамак ашты колу коңшу колунда жукаларга берип, ушулар менен ушундай Рамазандагы ифтардын сообуна эргешип турсак болот буйурса. Жана бул жерде орозо фитир маселесинде дагы биздин Кыргызстан мусулмандар диний башкармасынын көрсөтмөсү менен онлайн тартипке өтөбүз деген пландары бар. Ошо негизинде азыр ошол терминалдардан башка жактардан ушундай кылып орозо фитирлерди дагы, садакаларыбызды дагы карантин деп отуруп калбай, анын сообуна да эргешип беребиз. Эми негизинен айтайын десек, Рамазан деп айтып атпайбызбы? Рамазан деген бул Алла Тааланын пенделерине берген өтө чоң бир ырайымы, мээрими, мындайча айтканда. Башталышы Рамазандын биринчи 10 күндүгү бул мээрим, ырайым болгон болсо, ортоңку 10 күндүгү бул рахмат. Ал эми акыркы 10 күндүгү, ортоңку 10 күндүгү кечирүү болгон болсо, акыркы 10 күндүгүндө бул кутулуу. Айтка менен ниран дейт, дозоктон кутулуусу. Ушун үчүн Рамазан айында орозого Алла Таала өзүнүн ыйык Кур'ан-ы Каримде айткан: "Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сияму кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун." Эй Аллага иман келтиргендер, эй момундар, силерден мурунку үммөткө фарз болунгандагыдай, милдет болунгандагыдай силерге да орозо милдет болунду дейт. Бул жерде лааллакум таттакун дегени балким силер Алладан коркорсуңар, балким силер таквараак болорсуңар, балким жашооңорду оңдоп Алла Тааладан корккон жашоого өтүп каларсыңар, мындай айтканда таквараак болорсуңар деген мааниде айтып атат. Ал дегени Рамазан айында Алла Тааланын кудурети менен ушунчалык пенделерге мээрим төгүлүп, ырызык эшиктери ачылып, рахмат эшиктери ачылып, рахмат жаап, мээрим төгүлүп турган мезгилде бардык адам баласынын ар бир кылган иши, сооп иштерге келе турган болсок, нафил кылган ибадаттары фарзга жетип, фарздын деңгээлинде, фарздары болсо 70 фарздын даражасына чыга турган Рамазан айында мына ушундай деңгээлде ушундай бир Рамазан айы болуп эсептелинет. Жана ошондой эле Алла Таала Кур'ан-ы Каримде шахр Рамазан да бир аятта айтты: "Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Шахр Рамазан аллази унзила фихил Кур'ан худал линнас." Садакаллахул азим. Рамазан айы бул ушундай ай, бул айда адамдарды хидаятка, туура жолго баштай турган Кур'ан-ы Карим түштү деп бул нерседе Алла Таала эскертип кетип атат бизге.
Ошондуктан Рамазанда, орозонун фазилеттери, орозодо өзү негизи адам баласы 3 нерседен тыйылыш керек. Жегенден, ичкенден, анан жубай менен кошулда, мындайча алып караганда. Ал эми ошол нерселерди бир эле биз Рамазанда ушул 3 эле нерсе экен деген менен биз Рамазанды чындыгында Алла Таала бизге бергенчелик деңгээлде савапка эргеше турган болсок, анда биз Рамазанда көзүбүздү да сакташыбыз керек. Рамазанда оозубузду да жаман сөздөрдөн, башка нерселерден, жалгандан, гыйбаттан, ушактан, ушул нерселерден сакташыбыз керек. Деги эле баардык туруш турпатыбызды Рамазанда биз оңоп алсак болот. Алла Таала бизди пенделерин Рамазан айынын шарафаты менен оңдогонго дагы бир ушундай бир мүмкүнчүлүк Алла Таала берип турган мезгили бул мезгилде. Ошондуктан Рамазан айында эң негизгиси бул орозонун максаты бул бай адамдар менен кедей адамдардын колунда колу жука, колунда жоктордун экөөнүн даражасынын, мындайча айтканда, бай адамдарга дагы Алла Таала орозону фарз кылышта бир максат ушул кедей кембагалдардын акыбалын дагы сезүү максатында. Мына караңыз, эртеден кечке 16-17 саат орозо кармаган адам колунда жок адамдардын кандай жашоосун, күндө жашап аткан жашоосунан бир элесин алат экен да. Себеби колунда жок боло турган болсо, ол айла жок, ошол жок болгондуктан жебей отурат. Ошон үчүн Рамазан айы бул, мындайча айтканда, райым айы. Рамазан айы, орозо айы бул адам мейракыбет деп коет. Бири-бирибизге, мусулмандарга болгон күйүмдүүлүгүбүз, берешендигибиз, боорубуз оор, бири-бирибизге болгон жакындашуубуз ушу Рамазандын шарафаты менен болот, урматтуу момун мусулмандар. Жана ошондой эле Рамазан айында негизги биздин кыла турган нерсебиз бул сабырдуулук. Ошол сабыры бар адам орозо кармайт. Сабыры жок адам орозо кармай албайт. Ошон үчүн азыркы шарттарга да, мезгилге дагы, жана кандай алып карабаганда дагы, ибадаттардын түрүнө караганда дагы орозого сабырдуу керек, сабырдуу болушубуз керек. Ошон үчүн Аллах субхана ва таала хадиси кудсиде айткан: "Kullu amali bani adam lahu illa sawm as-sawmu li ana ajzibihi" деген. Адам баласынын ар бир кылган жакшылык амалдары баарыныкы өзлөрүнүкү деди. Намаз, мындайча айтканда, зекет, мындайча айтканда, башка бир ибадаттардын бардыгы адам баласынын өзүнүкү, анын сообун өзү билет, анын сообу чектелген, жазылган дейт. Ал эми орозо гана меники, анын сообун мен гана билем, мен гана беремин деп Алла Таала хадис кудсиде айткан. Ошондуктан ушунчалык чоң соопка, бунун сообун канчалык деңгээлде экенин периштелер билбей турган соопка эргешиштин алдында, жетишиштин алдында биз буюрса, насип кылса турабыз. Ошон үчүн келиңиздер, момун мусулман бир туугандар, Рамазан айында бири-бирибиз менен жаман жакшы айтышпайлы. Бири-бирибиз менен уруш талашып тартышпайлы. Бири-бирибизге урмат сыйгылайлы, ата-энебизди сыйлайлы, бир туугандарыбызды сыйлайлы. Колу коңшуларды, колу жукаларды, колу жардыларды, кедей кембагалдарды, улуу кичүүнү, улууну урматтап, кичүүнү ызаттап, ушу бизге конок болуп турган аз гана убакытта, бир ай деген нерсе өтүп кетет. Бир айдын ичинде Алла Тааланын назар рахматы менен карай турган пенделерден болуп калайлы. Үй бүлөбүз менен, бала чагабыз менен ушул нерсеге, жана эң негизгиси Рамазанда жогоруда айтып кеттим, унзила фихил Кур'ан, Рамазанда Кур'ани Карим түштү. Кур'ани Карим түшкөндө максат адамдарга худаллиннас, адамдарга тууру жолду көрсөтүш үчүн. Ошол Рамазандагы саваптардын эң барып турган жери савап бул Кур'ани Каримди окуу. Кур'ани Каримди окуйлу, көпкө окуйлу, күндүз окуйлу, түн окуйлу, негизгисинде кандай болсо дагы бала чагабызга, уул кызыбызга үйрөтөйлү, өзүбүз окуйлу, жана Кур'ани Каримди көпкө окуп, ибадаттарды көп кылып, Рамазандын шарафатына эргешкенге жараткан Алла Таала баарыбызды насип кылган болсун. Ошондуктан момун мусулман бир туугандар, үйдө отуруп жамаат менен, мечитке келип жамаат менен таравih намазды окуш бул сүннөт. Ал эми азыркы күндө биздин 5 убак намаздарыбызда, мечиттерге азыр 5 убак намазга биз азыр келбей турган мезгилде, биз азыр жума намазга келбей турган мезгилде, таравih намаздарда мен мечитке барат элем деген мындай нерселерди коюп, үйдө жакшынакай Алла Тааладан ажир саваптарды күткөн максатта үй бүлөбүз менен жараткандан жалынып сурап, азыркы мезгилде орозодо Алла Таала ар бирибиздин кылган дуабызды кабыл кылат. Ар бирибиздин кылган, жамаат менен кылган, эл журтка кылган дуаларыбызды кабыл кылат. Жалпыбыз, бардыгыбыз жараткан Алла Тааладан мамлекетибизге, дүйнө жүзүнө тынччылык болсун деп, ошонун арасында мынабы таажы кылагынан тез арада кутулуп кетиш үчүн биз жалпыбыз отуруп алып, кечиндеси таравih ар кимибиз окугандан кийин дуа кылып жараткан Алла Тааладан суранайлы.
Алла Таала тез аранын ичинде ушул баладан бизди Кыргызстаныбызды жалпы дүйнө жүзүндөгү мусулмандарды дүйнө жүзүнөн ушул нерсени көтөрсүн деп жараткандан дуа кылып биз суранайлы. Ар бирибиз орозо тутканга аракет кылайлы. Эгерде орозо тутуп, тарави окуп, ихсан, фитр садакаларды берип, ушу кылга турган болсок, ушулардын бардыгын жараткан Алла Таала өзү бизге кабыл кылган болсун. Ата эне, балачка, тууган урук, достор баарыбыз тынч аманда болуп, Алла Тааланын кудурети менен уша быйылкы Рамазандын бардык сооптарына эргешип калышты бизге Алла насип эткен болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.